сырткы дүйнө менен алгысып атпайлыбы? Жок, ар ким өзүнүн ички дүйнөсүнө кирип, ички дүйнөсүнөн анан сырткы дүйнөгө таасир бере алат да. Ошон үчүн ошол биз өзүбүздүн ички дүйнөбүзгө кирбейинче сырткы эчтекени кыла албайбыз. Ошого үйрөнүшүбүз керек да. Эң жакшы нерсе өзүң менен өзүң бол. Жана Шаадат айтып кетпедиби? Өзүм менен өзүм сүйлөшөм депчи. Илгери алардын баарын ойлосо жин кирип кеткен го, өзүм менен өзү сүйлөшөм дечи. Андай эмес. Сенин ичиңде кичинекей ребенок деп коет го, орусча айткандачы. Бир Кудайды баягы кичинекей деген нерсе тазалыгы да, аябай. Ошондой тазалык бар да иште адамдын ичинде бар. Адам ошо менен ичкенде өзүнчө мындай адам бир жыргалды кабыл ала баштайт. Өзү менен өзү сүйлөшкөндөчү өзүнчө бир жыргал пайда болот го. Себептен ал жакта бир эле жакшы нерсе да. Ошондойлорду көбүрөөк биз жасашыбыз керек да. Баягы ички дүйнөгө кирип кеткенге аракет кылыш керек. Себептен сырткы дүйнөдө капа болуп каласыңар, кайгырып каласыңар, тиги бу да. Алардын баары өзүңөргө эмнени кайра эле ооруду алып келет, кайра эле ушу беспокоить этет да. Аса ички дүйнөгө киргенде андай болбойт. Жыргал пайда болот да, өзүң менен өзүң сүйлөшүп, өзүң менен өзүң болуп, анан ошол маалда внезапный бир үндөр пайда болуп калат да. Мен ошо ал сүйлөп атканды да билбейсиң же чыгып атканды да билбейсиң, ошондой үндөр пайда болуп калат да. Мисалы чачым алдырайын деп баратам бир жолчу. Анан баратам, жөн эле кетип баратам, баягы жолдо ойго кирип өзүм ичиме кирип кетип барсам эле ичимен айтып атпайбы? Ай балам деп. Бирөөчү сени баардык нерсени чечип, эмчи сен менин атымды чечпей койдуң дейт да. Анан сиздин атыңыз ким, сиз кимсиз деп атасам, мен Алманмын дейт да. Мага сразу ичимен түшүнүктүү болуп атат да, Алманбет экенинчи, Алманбет ата экенчи. Сиз Алманбет атасызбы десем, сен эми туура айттың ада сөзүң деди. Көрсөм мен Алманбет эмес, Алманбет деп айтчу экен да, мынны эмес. Өзү автоматически ошону айтып жүрсөм керек да. Баарыбыз кыргызча сүйлөгөндө ушинтип айтып алабыз го. Алманбет деп эле коебуз да. Манбет деп айтабыз көрдүңбү аягына. Ачында Алманбет экен да. Ошондо ал мага биринчи айтканда Алман деген сөздү айтты да. Алман деген эмне деп. Дегендей кылды да, анан ойлонуп калдым да, Алман, бирок ответ кайра эле өзүңө келет да. Ошондо Алманас деген сөз чыкты да. Мен өзүмө ички дүйнөм жооп берип атат, чынын айткандачы. Алманас депчи дегенде туура таптың деди да. Анан кийин эртеси күнү туура таптым деп сүйүнүп калдым. Анан эртеси күнү дагы бир ушинтип ичимен кетип барсам, анан кайра келип атпайбы? Баягы суроочу, сен алманды чечтиң да, бетти чечпей койдуң деп атпайбы? Анан ятаң бетин чын эле чечиш керек турбайбы деп кайра ошенткенде эле кайра эле өзүңөн жооп келип атат. Жүз дегенчи, жүз. Бетти жүз деп коет го. Анан бул Алманбет Манастын экинчи жүзү болуп калып атпайбы кайра элечи? Ошондой мааниде берип койду да. Мен Алманбет бул Манастын эле бияка баягы биздин ой боюнча монетанын эки жагы бар, бир жагын карасаңдай го, бир жагы ошондой сезилди да. Бул Манастын эле жүзү турбайбы экинчи дегенде, эми туура таптың деп койдум. Ошентип эле адам өзү менен өзү бир суроолорду чече баштайт да өзүнөн. Аябай кызык да ички дүйнө. Ички дүйнөдө бирде жаман нерсе жок да, жалаң эле жакшы нерсе да, адамды бир жыргал акыбалга алып келип атпайбы? Ошондой сезим адамда күчөй берет, адамда чоңой берет да. Баардык нерсе чоңоюш керек. Мисалы, биз бир сөздү айтып атабыз да. Сен сүйүүдү, давай сүйүүгө кел деп атабыз да. Сүйүүгө келе алдыңарбы? Сөз айтылып атат сүйүүгө кел деп. Сүйүүдө бол деп атабыз. Боло алган жоксуз сиңер, же боло атсыңарбы? Ар бир сөз айтылып аткан сөзгө бул сабак да, ошонун практикасы менен кошуп өтөлү да. Мисалы, азыр өзүңөр мынтип туруп мен сүйүүмүн деп туруп, жана Гүлгүн нур бар го, ошону элестетип туруп, кызыл Гүлгүн розовый. Орусча розовый, ошону элестетип туруп эле ошо энергетиканы киргизип төбөңөрдөн. Анан эки вилчка деп коет го, жана ошол менин ортосунда. Ошол жерге алып келип койсоңор биринчи. Ошону элестеткиле да. Анан кийин эле адам мындай өткөзүп жүрөгүңөргө алып келип туруп.
Анан жүрөгүнө келгенде баягы жүрөктө чынында бизде хрустальный жашыл нур бар да. Жүрөктөгү чакрада дайыма ошо хрустальный жашыл нур да. Анан ошону оюңар менен баягы розаны чоңойткула да, роза дейбизби, ошону чоңойто эле да. Азыр эле кылсаңар чоңойтуп, анткени эле сөз болуп атат, эдириң ошондо ойноп атат да. Өзүңөрдү ошого салып эле ошондой кылсаңар кана. Ошондой сезимди жараткыла, ошону чоңойткула. Бул нерсени жазып атпайсыңарбы? Чоңойтупчу. Мисалы биринчи күнү ип болушса, биринчи күндө элесте келбеши мүмкүн силергечи. Баягы элестете деле албайсың анда кече. Ким менен сиз менен сүйлөшүп атканда ушундай суроо болду го, көп суроолор. Ошол биз көбүнчө ушуну эмне экенин туура түшүнө албайбыз да. Качан сиз ошону туура өзөгүнө отуруп ошону өзүңүздөр ушундаганда баягы нерсени чоңойто бересиз. Анан чоңойткондон кийин адамды ар кандай да бирөө чачабыз элге де, бирөө жан-жаныбарга ушундай да. Ошондо ошону чоңойтуп алып эле, анан ошону чыгырыкка саласыздарбы, мана чыгырына же кандай салышпа, анан ушинтип баягы бүт эле айлампада айланып чача берсеңиз, анан бир күнү сиз өзүңүз ошого айланып каласыз да, мисалы. Ошондо жанагы мисалы аруу топко сабак берип атканда мен жанагы батаны айтып коюп эле анан өзүм нардага чыкпай калып атпайбы, себеп дегенде мен өзүмдү өйдө алып чыгып кетип эле үстүнө чыгып нолардын баары сабак алып атат булардын эмесинен үстүнө чыгып алып баягы өзүм эмес бирок экөөтө бир эмеге айланып калганда энергия анан ошону тээп чачып отура берем да. Өзүм эчтеке албай ошолор эле чачып эле ошо ким алып атса бүгүн, ким отуруп атса, ким неметип атса ушунун баарына эмеси тийсин деп. Ошентип анан силер үйрөнөсүңөр да, анан өзүңөрдү ошентип жанагы сүйүүгө айлантып аласыңар да. Баардык нерсени биз ошол ички дүйнөбүз менен жасаш керек да. Эмне иште болсо да жасаш керек. Бүгүн жана кайра жаралуу, кайра төрөлүү энергиялар баары келип атпайбы? Биз ал энергияларды келип атыр деп эле отурбай, ал энергия менен иштешибиз керек да. Мынтип айтканда, ал энергия менен жуурулушубуз керек. Ошон үчүн силер ошол ар бир алган сабагыңарды, алган илимиңерди бул бассаңар, турсаңар пайдаланып кете беришиң керек да. Таза эле эчтекеге ачылбай кала турган болсоңор, анда сөздүн күчү бар, билесиздер да. Мисалы мен учурдамын деп, анда басса турса кайталала, мен жарыкмын, мен сүйүүмүн деп кайталала жок дегенде, ушул энергетика силер чыккан энергетиканын өзүнүн объему бар да, улам чоңое турганчы. Силер айткан сайын чоңоет да. Анан ошол нерсеге барып анан жарала баштайт да. Ошол энергетика баягы сиздерди акырын жибитип катып калган жериңердин баарын жумшатып дегенде, анан жука денеңерге орногондон кийин материализация боло баштайт өзүңөрдө. Мисалы мына сүйүү деп коелу. Сүйүүнүн жеткен чеги эмне? Сүйүүнүн туу чокусу. Эмне? Жок. Руханий дүйнөдө ошо сүйүүнүн туу чокусу эмне деген суроо бар да. Кудайдын сүйүүсүнө жетүү, Кудайдын. Кудайдын сүйүүсү делчи, ошол сүйүүгө адам сиңип кеткенде, жок болуп кеткенде, качан ошол сүйүүгө накта жеткенде адам сиңип жок болуп кеткен. Бул ошончо чоң энергия кирип кеткен да, адам өзү эрип ошого кирип кеткен. Ал то есть бул Кудайга башта айландың деген сөз окшойт да. Ошого сиңип кеткен нерсени сүйүүнүн туу чокусу дейт да. Биз айлык аякта ылдый жаанда жүрүп сөз кылып атырбыз да. Адамдын өсүү процессинде ошол сүйүүнүн накта өзүнө жеткенде адам эрип баягы ошол бир чоң бир энергия окшойт го, состояние ошого кирип кетишет да. Ошон үчүн биз али көп нерсени биле элекпиз, биз чекесинен баштап атабыз илимдердин баарын. Анан көбүнчө эле жанагы ар жактан илимди бизге салып атат да, аруу топко эле салып атат, анан карайсың, анан өзүбүздүнө салыштырасың да. Биз кандай кылып атабыз? Да, алардыкы эле туура, аябай туура эмес деп айта албайм, бирок өтө тез өсө турган нерсени, таамай айтылган нерсе ошол биздин илимде да. Мисалы мен сенин учуруңда отурам биякта. Сени биякта уктатып алабыз, экөөң коштоп атпайбы? Бирде кайсысы жакшы сизге? Учурга кошулуш керек да. Ошон үчүн силердин өзүңөрдүн ички дүйнөңөрдө
алып аткан илимиңерди талдап алышыңар керек да. Буну алып атам, бул туура деп эле кете бербей, ошонун ичинде да варианттар көп да. Кандай ачат. Ошол жерде канча мисалы кундалини көтөрүү ыкма, бир ыкма эмес, көп ыкмалар бар да. Ар кимдики ар башка айтылат. Ыкмаларчы. Окуп көрдүңүзбү бир эле кундалини биз айда канча көп кундалини. Себептен ар кандай тарап жолу көп. Ошо менен чыгышат да. Ошонун ичинде эң жакын жолу ушул Манас илиминде берилип атат. Учур Кудай. Мен отурам да Кудайдын сөзү менен сүйлөп туруп атпайбы жанагыдачы. Ошон үчүн ал ошол жерде ал тамайын айтып атат. Мен жерде отурам силерде. Мындай болгула деп. Мисалы, мынтип коет башка илимдердечи. Сен жаратман бол деп коет. Сен жаратып тутуп алесиң деп коет. Вроде жол көрсөттү. Окканда. Нар жагы сен сознанияңа жетпей атпайбы? Кантип болот ал депчи. Ушундай нерселер ошол жерде биздин адамзатка мындай точно так адамда өзү токтоп калбаш керек да. Мисалы азыр мына айтып аткан жерде силер бардыңар да Кудай болдуңар да өзүңөр токтоп калып атпайсыңарбы? Чындачы, точкасына жетип. А булар ошого өстүрүп атат да, сен ошого жет дегендейчи. Нар жагын айтпай атат да. Сен де өзү токтоосуң дегендей да. Дайыма өсүүдө болушуң керек да. Мына биз алып аткан илимдер канча кыйын болсок деле биз планетарный масштабта гана алып атабыз. А бул ааламдык сознанияга же ааламдык аң сезимге эч ким жете элекпиз да. Биз ушул жерде тарбияланабыз, ушул жерде биз өсүп баратабыз. Планетарлык масштабта канча күчтүү болсоң да дейт, сен планетарлык масштабта гана иштеп атасың дейт. Сен сознанияларыңа али кошула элек деп. Сознанияларды кошуш үчүн жанагы биздеги эфирный тело деп коет го, ментальный телолор деп коет го. Булардын баары өзүнчө аң сезимге ээ да. Булардын баарын ошол через кундалинди көтөрүү аркылуу апарып баарын бириктиресиз. Чоңойтуп, мисалы бизде айтат да, сизде мисалы 7 же 8 чакраны билесиз. Светтерине чейин билесиз. Сиз ошол чакраны билген боюнча алып жүрө бербейсиз да. Сиз чакраларды чоңойтуп отуруп бирине бирин кошсоңуз болот. Баарын апарып турган дал ушул жердеги чакрага байласаңыз болот. Алар жөнүндө айтылбайт илимдердечи. Мындай деле коюшат. Сен ошол илимдин өзүндө эле бар өзүң. Сен чынында алардын баарын чоңойтуп коюш керек. Ошондо сенде бул жериңе келгендечи 134 чакра иштей баштайт. Биз азыр 7 чакрадан чыга албай атпайлыбы? 8 чакра Кудайдын чакрасы деп айтылат, ак чакра. Ал мына төбөңөрдө турат деп коюшат. Ошол эле учурда карап көрсөңүз, ушунун чакрасы да. Ошолго биз бириге албай атабыз да. Аңа төйдө чакралар бар. Бийик чакра. Кайсы жерде болот алар? Алардын баары ааламда турат. Сиз деле ааламга байланып турасыз мындай тургандачы. Сизден кеткен энергетикада чакралар бар. Мындай үстүнөн кете Кете берет чакра түгүлбөйт да. Биз азыр өзтөгү ошол 7 чакраны желедегине ача албай атабыз да. Ошо 7 чакраны да биле албайбы? Ар бир адамда 7 тело деп коюшат го, 7 жан деп коет го. Билесиздерби? 7 чакра. Мына сиз өлгөндө, адам өлгөндө кетип атат. Кимизи кетип атат? Эң биринчи. Жок. Биринчи ким кетти? Тело. Жан. Душа. Душа деген жан да. Биринчи рухуңар кетет да. Рух. Рух прямо эле кетет, кармалбайт. Рух жердечи. Ал деген себептен да накта кудайлык энергетика болот. Ал шыр эле кетет да, кармалбай жерге. А жерде эмне калып калат? Баягы жан калып калат. Жана чакралар, алар да бөлүнүп калып калат. Анан ошондо астральный баягы телонун өзүнүн жашоосунда мисалы алар да бөлүнүп турат да. Өзүнүн баягы жыштыгына жараша, бийиктигине жараша алар да ошондой бийикте калып калат. Ошон үчүн баягы ылдыйкы чакраларда калып калгандар, жерден чыга албай калгандардын баары эмне болот? Алар баары үмүт этип калат. Өспөй калат да, анан урпактарынан үмүт этип калат. Урпактар аларга дайыма Куран окуйбу, же эмне кылабы, аларга ошондой энергетиканы берип туруш керек. Ошон үчүн силер качан көтөрүлө баштаганда жогорку жыштык булардан кетесиңер да. Хоп дегенде эле баарына жетип калбайсыңар да. Баары силерди өсүүнүн аркасында кетесиңер.
Азыр биз илимди башынан баштап атырык да, биз ылдый жагында жүрүп да, биз али жогору жагынан эчтеке билбекпиз да. Улам силерге ачылып берген сайын өтө улуу нерселерди анан биле баштайсыңар. Анан көп нерсе оюңардан кайра кайтасыңар. Мурунку ойлоруңардын баары кандайдыр эски болуп калат да. Мисалы, канча китеп жазсам да мен китебимди кайталап окубайм. Бир жаздымы бүттү, нары жака окуганда мен үчүн ал как будто ката болуп калгандай сезиле берет да. Сиз мындай өспөй калгандай сезип каласызбы? Как будто эчтеке мындай бир башка нерсени жазып койгондой эметип берем да. Жазып атканда ал аябай сонун болчу да. Анан кийин эле окусаң ал что-то өзүңө бир жак септейинде ошоп берем ужутук да, сиздин аң сезимиңиз өсүп кетет. Анан тияк менен тияк экөө совпадение болбой калат да. Ошон үчүн мен бир жерде менин кылганым баары туура деп туруп калыштын өзү бизде токтоо да. Өзүңдү билсең болот да, сен улам өйдөлөп кетип баратканыңды. Ошол эле мисалы ошол эле ары топко жазып атканда да, сүйлөп атканда мен көп жеринде мурункулардан да аң сезим өсүп кетти да. Ошол жерден кийин туруп калам да, бир мындай да депчи. Вроде экөө бир эле. Бирок мындай болуш керек эле деген ошондой ички сезим ошондо болот да. Анан мындай чын эле мындай болуш керек деп өзүңө өзүң жыйынтык чыгара баштайсың да. Ошо баарыбыз эле мындай ступенька сыяктуу, баардык ступенька сыяктуу да. Ошодон өтүп атсыңар. Бир суроо дагы. Сиз айтпадыңызбы? Арбак деген эмне дегенде биз арбакты башкача деп элестеп жүргөнбүз. Анан сиз айттыңыз, жан деген арбак дедиңиз. Анан жан арбак болсо, бир кишинин жаны арбак болду. Жанды болсо, кийин дагы бирөө жаралганда ошол эле жанды дагы бирөө салынат дейт. Анда кандай болуп калат? Бир эле жан, бир эле убакта тигинде ушунуп кете береби? Мисалы, жана мен берип аткан илимде Кудайдын айткан жери бар го, силерге берип атпаймынбы? Көбөй үйдөн болгула депчи. Бул көбөй деген ошо силер миллионго чачап кетип атпайбы, балдардын баары чыгыпчы. Ошолордун баары көбөйгө жетет да. Адам молекула да, атомсуңар да, булар көбөйөт да. Ошонун ичинен келе берет жандарчы. Келет, бирок баягы ошол сенин эле ата теңиңдин жаны болуп келет, тигинин жаны болуп келет да. Жандын баарын биз кармап аткан, жандыкка оордукту кылып аткан биз өзүбүз да. Акыл эс кылып атпайлы ошонун баарычы. Анан жан оордук тартып калып атат да. Жан мисалы жогорку рухтай болуп, жогорку аламга чыгып кете албай атат. Ал кайра жаралып, баягы оордукту бошоnuш керек да. Кайра тазалануудан өтүп, кайра жаралып, кайра өзүнүн баягы өсүү жолуна түшүп атыр да, кайра элечи. Биз аны тартып атабыз. Рухтарчы? Рух кетип калат. Ар бир кишинин бир эле рух болобу? Ар бир кишиде ошол кетип калды, бүттү. Ал кетип калды, бүттү, ал жан калып калды да. Рух баргандан кийин рухта аң сезим кошо кетип. Аң сезим дегенде бул эң чоң нерсе да. Жанда деле аң сезим экөө биригип, бул аң сезим менен жанбы, аң сезим менен рухпу бириккенде гана бир движение, адам болсо, адам жаны менен бириккенде адам болуп атпайлыбы? Ошол сыяктуу акта аң сезимдер менен биригип биз ошондой бир состоянияга келебиз да. Энергетикте ошондой жолу да булардын жолу.